боюнча. Ализден лифттен түшүп кеткен бул тууралуу чынбы? А почему не пускаете? Что, все здесь, да? Алло, Меня ждет. Ты где сейчас? кечиресиз эже, балким бирөө жарым чыгып бизге жооп берип коет, балким бул туура эмес факт или бул чындыкка жатат. Так, будьте любезны, освободите помещение. Убирайте его, уходите. Так, где? Можно, но не положено. Сюда давайте. Не, мы туда хотим попасть. Все, пожалуйста, я тебе показать вещи. Крупным планом снимайте. Вопросов нет. Кому кто еще не знал? Хорошо. Ага. Участковый, давайте сейчас. Сейчас участковый придет, давайте. Давайте освободите место, сейчас участковый выйдет, он все скажет. Участковый. Куда вызвали сейчас на сервис? Кто выходит? Кто? Может быть, кто-то еще. Все работают, все выполняют свои... Вы нам ответите, что сегодня здесь случилось? Я не в курсе. Без комментариев. Вы сотрудник... Я простой сотрудник службы безопасности. Я только пришел на Вы работу. здесь стоите, но при этом вы не в курсе того, что здесь происходит? Ну, потому что, видите, вас много что-то собралось откуда-то, непонятного собралось. Мы просим вас выйти в ту сторону. Сейчас подойдет участковый, и он с вами переговорит. Еще вопросы? Мы подождем. Я пресс-конференцию вообще-то не даю. За это надо платить, чтобы дать пресс-конференцию. Я не успеваю не зайти никуда, никого связаться ни с кем не успеваю. Ну, если тут скрываете... Ладно, я все вопросы потом... Я вопросы не это. Я простой сотрудник службы безопасности. Я вам показал свой это. Можете снять ее. Все вопросы у меня нет ответа. Машина скорой помощи была здесь? Что вы, о чем вы говорите? Машина была? Я только пришел на работу, говорю, 10 минут назад. Оставила уже. Давайте, не можем, мы с вами поговорим. Kim çıkardı? Kim çıkardı? Cetetçi ve focuğun kim geliftin var. Да. Да, я тут сам. Использовались сотрудники, да? Здесь вот нас сотрудники. Вы меня слышите? Нам грозит, что сейчас придет милиция и нас разгонит. Ну мы как-то ждем милицию. Дайте нам милицию. Просто гоните к нему. Где она? С какой стороны нас подойти? Да, остаюсь, вы меня извините, а то тут этот решают. Ага, ладно. Ага, да. Балалар bilen. Siz айтып қойсаңыз, сіз бізге жоқ сіздер бияқта не болды айтып берсеңіз сіз ежі. Не де ұқтыңар, ошоны полностью үзбей айтып бересіз бе? Қанша жаштағы бала әлі? Баласы өлі? Давайте построимся. Да, операторы вперед. Нет, давайте вот оператор. Дайырсыңар вы? Операторлар тұрыспайлы. Дайырсыңар вы? Алдыдағылар тұрған малы. Давайте, да. Операторлар тұрғызды. Дайырсыңар вы? Переверлі сұраңар. На улицу выйти, там много места будет. Нормально. Айтсаңыз кыскача айтып берсеңиз, бул ошо сода борборунда эмне болуп катталды, сиздерге канчада түштү информация? Эртең менен саат 9-тан жакын жылдардан өткөндөн кийин бизге ушундай өзгөртүүгө белгилүү ушул ЦУМда сода борборундағы лифтте эки киши сабылгандыгы тууралуу кабар келип түшкөн. Анан азыр эле мына өзүңүздөргө берген баяндык ички иштер башкармалыгынын оперативдик тобу иштеп кетти. Ал жерге чыгып чындыгында эле бул план боюнча бул жерде ЦУМда 4 лифти котормок экен. 4 лифти котормок экен. Ошонун биринчисин баштаганда үстүнө чыгышып бул жерде кичинекей ручкасы бар экен. Кандайдыр бир тергөөчүнүн айтымына караганда ошол ручканы танымап кылганда ошол ручкасы жумуп кеткен дагы экөө биригип ошол мына лифттин шахтасына түшүп кеткен. Түшүп жыгылганда ошол жерден экөө тең
жан берген, өтөтөн каза болуп калган. Азыр эле ошол тергөө тобу эмесиз, ошол жердеги жанагы эме кылгандарды, жарандарды азыр республикалык моргко алып кетишти. Экспертиза жүргүзгөнү. Ооба. А негизи элечи булар бул жерде иштеген кызматкерлерби же башка бир жеке компаниянын кызматкерлери лифт иштеткен? Лифти иштеткен бирде атайын группа келген, иштеткен. Бул жерде айтып атпайм, заводдо дагы 4 лифти алмаштырганга пландаштырылган, ошонун биринчисин эле баштаганда мындай бир жаман көрүнүш болуп атат. А по чьей вине? Эми азыр тергөө тобу бул жерде иштеп атат. Эми бул жерде эми кимдин күнөөсү бар экенин азыркы мезгилде тергөөчүлөр иштеп суракка алып атат. Биринчи келип жетишти. Эми мындан ары дагы азыр тергөө бул жөнүндө кылмыш козголуп, тергөөдүн жүрүшүндө эме болот да, аныкталат. А ким жооп берет? СУМдун жетекчилиги жооп береби бул окуя боюнча же ким жооп бериши? Эми ошол боюнча азыр тергөө амалдары башталды. Сөзсүз түрдө тергөөнүн СУМдун борбордун жетекчилери чакырылат, жумушчулар чакырылат. Алар ошондо сурак бергенден кийин ким күнөөлүү экенин ошол жерден аныкталат. Каза болгондор жеке компанияданбы же болбосо мамлекеттик лифт оңдоочу ишканаданбы? Азыр менин билишимче азыр тергөөчүлөрдүн айтымында ошол атайын чакырылган эмелер болгон. Жеке фирмаданбы же кандай? Да. Азыр такталып атат. Жеке компаниябы же буяктыкы экенин азыр тергөөчүлөр менен азыр дагы байланышам, алар тактап берет. Өздүк аныкталдыбы бул каза болгон? Ооба, өздүкү аныкталып, азыр ошол эмелери моргко алып кетти. Айрден сот медэкспертиза жүргүзүлөт. Кандай мезгилде качан ушул жана жан бергендигичи. А тиги тез жардам чакыргандагылар уже жан чыкканбы же кандай? Ооба, алар түшөрү менен булардын ошол жердеги жана тергөөчүлөрдүн айтымында түшкөндө эле кулаганда булар сыра жан берген. Канча бийликтен түшкөн? 6-этаждан ошол эң үстүнө чыгып, ошол жактагы жанагы шаймандарды уже чечип баштаганда, темирлерин алмаштырып баштаганда кандайдыр бир тергөөчүлөрдүн айтымында ручка бош кылып ошол үзүлүп кетип, ошондон экөө кулап кеткен да. Андан тышкары экине кызматкер иштеп атканбы же анда үчөөбү же төртөөбү канча кызматкер иштеп атат болчу ошол убакта? Эми канча кызматкер иштеп аткан ал жерде мен такта биле албайт экенмин, но факт что экөө кулап кеткендиги уже өзүбүздө белгилүү болду. Бизге оңго 8 мүнөт калганда чакырып түштү. Бийиктиктен кулап кетти. Эс үчүн жоготкон деп. Ошол 8 мүнөттүн ичинде эле биздин бригада барды, бирок тилекке каршы барганыбыз менен эки эркек адам, бирөөсү 35-те, бирөөсү 36-да алган жаракаттары өтө оор болгондугуна байланыштуу жашоого шайкеш келбеген травмалар болгон үчүн алар биз барганча эле жан берген экен. Биздин бригада бар болгону өлүмдү констатацияны кылдык. Алдын ала маалыматтар боюнча алар ошо лифт шахтасында 6-этаждын деңгээлинде эң үстүндө. Булар жанагындай астма көпүрө сыяктуу ушу тактачада иштеп аткан экен экөө. Тактача кыймылдап кеткенби, экөөдөн ылдый кулап кетишкен да. Бул коопсуздукту сактабагандыктан атайын курлары жок болчу. Анын бийиктикте иштеп аткандан кийин алдында дагы жанагындай коопсуздук жанагындай сеткалар да жок болгон да. Алдында алар кулаган жерде ар кандай курулуш материалдары, мусорлар жаткан экен, ошол арматура, бетон балкалары ошонун үстүнө түшкөн экен. Балдар көптөгөн ушундай сынык оор жаракаттарды алган, бирөөсүнүн баш сөөгү дагы ачылып кеткен. Ушулар тилекке каршы жаман окуя болду.